Саламатсыңар балдар. Силер менен эфир аркылуу жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Андемесе 9-класстын окуучулары үчүн келгиле экзаменге даярданалы деген берүүнүн чегинде уюштурулуп жаткан кезектеги теле сабагыбызды баштайбыз. Билесиңер балдар, силер саналуу күндөрдөн кийин мамлекеттик экзамен тапшырган алдында турасыңар. Ошондуктан ар бир ушул өтүлүп жаткан сабактагы тапшырмалардын чыгарылыштарын дептериңерге жазып алып, аларды өз алдыңарча талкуулап, дагы билимиңерди калыптандырганга аракет кылгыла. Андемесе мен өткөн сабактын аягында силерге айткандай, эки өзгөрмөсү бар сызыктуу эмес теңдемелер системасын кайталап өтпөдүм беле? Бүгүнкү сабакта мен ошол эки өзгөрмөсү бар сызыктуу эмес теңдемелер системасынан бир тапшырманы чыгарып берейин. Ал тапшырма дагы ошо силердин экзамендик китепчеде камтылган. Андемесе келгиле тапшырмага көңүл буралык. Мынакей, теңдемелер системасын чыгаргыла. X квадрат минус y квадрат барабар 3 деген биринчи теңдеме, x минус y барабар 3 деген системанын экинчи теңдемеси. Бул теңдемелер системасын чыгарыш үчүн алгач чыгаруу деп жазып алайын дагы, теңдемелер системасын өзүн көчүрүп жазайын. Эми балдар, теңдемелер системасындагы биринчи теңдемеге көңүл бургулачы. Биринчи теңдемеңер x квадрат минус y квадрат барабар 3. Ушул теңдеменин сол жагында турган туюнтманы көбөйтүүчүлөргө ажыраталык. Көбөйтүүчүлөргө ажыратыш үчүн эмне кылуубуз керек? Ооба, x квадрат минус y квадратты көбөйтүүчүгө ажыратыш үчүн кыскача көбөйтүүнүн формуласын колдонушубуз керек. Эсиңерде барбы? 7-класста биз силер менен a квадрат минус b квадрат эмнеге барабар экендигин өткөнбүз. Ооба, ал a минус b a плюс b-га барабар. Анда келгиле x квадрат минус y квадратты мен ушул формуланы колдонуп көбөйтүүчүгө ажыратып жазып алайын. X минус y, x плюс y-тин көбөйтүндүсүнөн турду барабар 3. Экинчи теңдеменин өзүн көчүрүп жаздым. X квадрат минус y квадрат, x минус y, x плюс y-ге барабар экендигин көрдүңөр. Албетте, бул теңдеш өзгөртүүнү мен кыскача көбөйтүүнүн формуласын колдонуп өзгөрттүм. Эми андан кийин силерде экинчи теңдемеде x минус y барабар 3 экенин көрүп турасыңар. Анда эмне кылсак болот балдар? Биринчи теңдемедеги x минус y дегендин ордуна 3-тү коюп койсоңор болот. Анда бизде кандай теңдеме пайда болот экен? 3 көбөйтүлгөн x плюс y барабар 3 деген теңдеме келип чыкты. Башкача айтканда x минус y дегендин ордуна мен 3 дегенди жазып койдум. 3 көбөйтүлгөн x плюс y барабар 3 деген теңдеме келип чыкты. Көрдүңөрбү? Эми балдар, биринчи теңдемени карагылачы. 3 көбөйтүлгөн x плюс y барабар 3-кө дейт. 3-тү 3-кө бөлсөк 1 келип чыгат. Анда мындан x плюс y барабар 1 экендиги келип чыкты. Экинчи теңдеменин өзүн көчүрүп жаздым. Эми x минус y барабар 3. Ушул жерден бул теңдемелер системасын чыгарыш үчүн балдар, силерге буга чейин эле белгилүү теңдемелер системасын чыгаруунун ыкмалары бар го. 7-класста силер тааныш болгонсуңар. Эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемелер системасын чыгаруунун 3 ыкмасын үйрөнгөнбүз. Ордуна коюу жолу, алгебралык кошуу жолу жана графиктик жол менен чыгарганбыз. Азыр мен мындан аркы теңдемелер системасын ошолордун ичинен алгебралык кошуу жолун колдонуп чыгарып көрөйүн. Мүмкүн силер мындан башка жолду колдонсоңор деле болот. Андемесе келгиле, ошол жолду колдонуп чыгаралык. Анда x плюс y силер көрүп тургандай теңдемелер системасындагы биринчи теңдемеге экинчи теңдемени кошобуз. Ал үчүн мүчөлөп кошоюн. X-ка x-ти кошсом 2x пайда болот. Бирок плюс y-ке минус y-ти кошсом 0 болот. 1-ге 3-тү кошсом 4 болот. Анда көрдүңөрбү? 2x барабар 4 деген теңдеме келип чыгат. Кайталайм. Биринчи теңдеменин сол жагын сол жагына, оң жагын оң жагына кошолук. Анда x-ка x-ти кошсом 2x келип чыкты. Плюс y-ке минус y-ти кошсом 0, 1-ге 3-тү кошсом 4. Эми экинчи теңдеменин өзүн көчүрүп жазайын. Биринчи теңдемеден x-ти таап алсак болот. Ал үчүн 4-тү 2-ге бөлөбүз. X барабар 2 экендиги келип чыкты. Экинчи теңдемедеги x-тин ордуна балдар келгиле 2-ни жазалык. Мына, x-тин ордуна 2-ни жазып койдум. Анда y-ти табайын. Y-ти тапсам 2 минус 3 болуп калат. Анда 2 минус 3 бул минус 1-ге барабар. Демек теңдемелер системасынын чыгарылышында 2 түгөй сан келип чыкты.
абсциссасы 2, ординатасы -1 болгон чекит. Же болбосо биринчиси x, экинчиси -1 дебестен x барабар 2, y барабар -1 деп жазып койсоңор дагы болот. Эми албетте текшерүү жүргүзүшүбүз керек балдар. Текшериш үчүн x'тин ордуна 2-ни койдум, y-тин ордуна -1-ди койдум, 2 теңдемеге тең. Анда 2-нин квадраты 4, -1-дин квадраты 1, анда 4төн 1-ди алсам 3, 3 барабар 3, 2-ге 1-ди кошсом 3, 3 барабар 3. Туура сан барабардыктары келип чыкты. Мындан 2 -1 деген түгөй сан берилген теңдемелер системасынын чыгарылышы экендиги келип чыгат. Урматтуу окуучулар, экрандагы теңдемелер системасынын чыгарылышын дептериңерге жазып алгыла. Бирок бул акыркы жана жалгыз жол эмес. Силер өз алдыңарча мындан башка жолдорду колдонуп да чыгарганга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Анда эмесе келгиле кийинки тапшырмага өтөлүк. Экинчи тапшырманы карап көргүлөчү. Бөлчөктү кыскарткыла деген тапшырма бар. Бул дагы ошо силерге сунуш кылынган экзамендик тапшырмалардын жыйнагында берилген. Демек бөлчөктү кыскартыш үчүн алгач бөлчөктүн өзүн көчүрүп жазып алайын. Ооба, бул силер көрүп тургандай рационалдык бөлчөк экен. Муну кыскартыш үчүн алымын да, бөлүмүн да көбөйтүүчүлөргө ажыратуубуз зарыл. Мен азыр алымын алгач көбөйтүүчүгө ажыратайын, силер жакшылап көңүл буруп тургула. Карагылачы, биринчи экөөнү ax минус bx'ти бир топтоп көрөйүн. ax минус bx'ти бир топтоюн. Мына кашаа койдум. Андан кийинки эки кошулуучуну бир топтоюн. Аларга да кашаа коеюн. Мен эмнени ката кетирдим? Ким байкады болду экен балдар? Көрүп жаткандар байкадыңарбы? Мен ката кетирдим. Экинчи кашааны алган учурда кайсыл белги өзгөрмөк? Карагылачы. Кашаанын ичинде плюс турат. y-тин алдында да плюс турат. Бирок кашаанын сыртына көңүл бургулачы. Мен кашаанын сыртына минус белгисин чыгарбадымбы? Ошондуктан бул плюс белги кашаанын сыртындагы белгини эске алганда минуска айланып калыш керек. Башкача айтканда мына могу плюс y эмес беле by. Бул минус by болуп жазылыш керек. Анткени минус белгиси кашаанын сыртына чыккандыктан. Көп окуучулар ушуну байкабастан жөн гана кашаага алып жазып коет. Баамдадыңарбы? Эми келгиле. Бөлүмүн дагы көбөйтүүчүлөргө ажыратайын. Ал үчүн алгач топтоо жолун пайдаланайын. Алгач экөөнү бир топтоюн, кийинки экөөнү да бир топтоюн. Мында дагы белгини байкайлык. Мынакей by-тин алдында минус белгиси турат. Көрүп атасыңар, кашаанын алдына минус чыгып кетсе, анда кашаанын ичиндеги белги плюс болушу керек. Мына плюс белгиси болду. Эми балдар, бөлчөктүн алымын топтоо жолу менен эки кошулуучуга ажыраттым. Бул жерден эми мына минустун плюска айланганын көрсөтүп коюп атам. Эми биринчи кашаага көңүл буралык, балдар. Биринчи кашаадан кайсыл көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгарабыз? Ооба, экөөндө тең x бар да. Демек x'ти кашаанын сыртына чыгаралычы. Кашаанын ичинде бизде a минус b эле калат. Мынакей, мен x'ти кашаанын сыртына чыгарып, кашаанын ичинде a минус b калганын жаздым. Ал эми экинчи кашаада кашаанын сыртына көбөйтүүчү, жалпы көбөйтүүчү y. Y-ти чыгара турган болсом, кашаанын ичинде a минус b калды. Ушул эле ыкма менен бөлчөктүн бөлүмүнөн дагы x'ти кашаанын сыртына чыгарганга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Келгиле x'ти кашаанын сыртына чыгаралык. Кашаанын ичинде эмне калат анда? a плюс b калат. Кийинки топтоодон мынакей y-ти кашаанын сыртына чыгарып ийсем болот. Кашаанын ичинде дагы a плюс b калды. Эми көбөйтүүчүлөргө ажыратууда топтоо жолун колдонуп аткандыктан бөлчөктүн алымында жалпы көбөйтүүчү бар. Байкадыңарбы? Жалпы көбөйтүүчү a минус b. Анткени экөөндө тең бар экен да. Ошондуктан a минус b'ны кашаанын сыртына чыгарып ийели. Анда кашаанын ичинде эмне калат балдар? Ооба, биринчи кошулуучуда x, экинчиде y. Демек x минус y деп жазып алсак болот. Бөлчөктүн бөлүмүнөн дагы жалпы көбөйтүүчү a плюс b экен. a плюс b'ны кашаанын сыртына чыгарсам, кашаанын ичинде x минус y калат. Эми кыскарта турган болсок, баамдадыңарбы? x минус y алымында дагы, x минус y бөлүмүндө да тургандыктан кыскартып ийсек, алымында a минус b, мына кыскарта турганды көрсөтүп атам, бөлүмүндө a плюс b калды.
Анда берилген тапшырманын жообун жаза турган болсок, бөлчөктү кыскартканда А минус Б бөлүнгөн А плюс Б калгандыгы көрүнүп турат. Урматтуу окуучулар, ушул тапшырманын чыгарылышындагы дептериңерге жазып алдыңар болуш керек. Бул тапшырманы мындан башкача дагы жөнөкөйлөткөнгө мүмкүнчүлүгүңөр бар. Азыр силер байкагандай, мен удаалаш биринчи экөөнү, андан кийинки экөөнү эле топтоп койдум. А мүмкүн силер биринчи менен үчүнчүнү, экинчи менен төртүнчүнү да топтоп көрө берсиңер. Башкача айтканда, мен көрсөткөн ыкмадан башка жол менен да өз алдыңарча чыгарып көргөнгө аракет кылгыла. Келгиле анда эмесе дагы бир айрым материалды кайталап алалык. Карагылачы, экранга мен жазып жатам. Тригонометриялык функциялардын айрым маанилери. Демек, бүгүнкү сабакта мага ушул айрым маанилер керек болот. Ошондуктан мен силерге бир аз теориялык материалды кайталап өтөйүн. Алгач силерге айрым маанилери катары 0 градус, 30 градус, 45 градус, 60 градус жана 90 градус деп каралган маалыматтар бар. Бул маалыматтар геометрия предметинде да, алгебра предметинде да силерге тааныш. Эми ушулардын 30 градустагы синустун мааниси же 45 градустагы косинустун мааниси канчага барабар экендигин билиш үчүн албетте таблицаны жатка билишиңер керек. Эгер таблица эсиңерден чыгып кетсе, анданы эстөөнү мен бир ыңгайлуу жолун көрсөтүп көрөйүн. Ал үчүн биринчи карап тургула. Бул окуу китебиңерде жок болгондуктан бул ыкманы үйрөнүп алуу силер үчүн ыңгайлуу болот. Алгач мен баардык учурда бөлчөк сызыгын жазып коеюн. Көрүп жатасыңарбы? Бул маалыматты мен силерге буга чейин да бергемин. Бирок бүгүн экзаменге даярданып аткан учурда да кайталап өтөм. Эми бөлчөктүн бөлүмүнүн баардыгына экини жазып коеюн. Демек, алгач эмне кылдык? Бөлчөк сызыктарын сыздык. Андан кийин бөлчөктүн бөлүмдөрүнүн баардыгына экилерди жаздым. Эми баарына тамыр белгисин жазып чыгайын. Көрүп жатасыңарбы? Биринчи этапта бөлчөк сызыгын сыздык. Экинчи этапта бөлүмдөрүнө экини жазып койдук. Үчүнчү этапта тамыр белгисин жаздык. Эми 0 градусту көрүп атасыңарбы? Ошого ориентир алгыла. Демек, 0дөн баштагыла. 0, 1, 2, 3, 4 деп жазып алабыз. А 0дү 2ге бөлсө 0 чыгат. Демек, синус альфа 0 градуста 0гө барабар экени келип чыкты. А 1ден тамырдан 1 чыгат. Анда 2ден 1 экен. Мындан синус альфа 30 градуска барабар болгондо синустун мааниси 2ден 1 экени келип чыкты. 45 градуста теңдеш өзгөртпөй эле өзүн жазып коеюн. Тамыр астында 2 бөлүнгөн 2 экени келип чыкты. 60 градуста дагы тамыр астында 3 бөлүнгөн 2 экени келип чыкты. А 90 градуста тамыр астында 4төн канча чыгат балдар? 2 чыгат да. 2-ни 2ге бөлсөңөр 1 экени келип чыкты. Көрдүңөрбү? Мен азыр синустун 0, 30 градус, 45 градус, 60 градус жана 90 градустагы маанилерин жаздым. А буларды силер билип алгандан кийин косинустукун мына мындай эле кылып табасыңар. Демек, косинус менен синустун 0 жана 90 градуста маанилери мынакей алмаштырып жаздым. 60 градустагы менен 30 градустагы маанилерин жазып койсоңор болот. 45 градуста экөөнүн маанилери барабар. Көрдүңөрбү, урматтуу окуучулар? Мен силерге азыр синус жана косинустун айрым градустук чендердеги маанилерин жаздым. Эми дагы бир кайталоочу маселе, ушул бурчтарды мен радиандык чен менен жазайынчы. Бул градустук чен менен жазылып турат силерде, туурабы? А мен радиандык чен менен ушул эле бурчтарды 0 градусту 0 деп эле жазабыз. 30 градусту пи бөлүнгөн 6, 45 градусту пи бөлүнгөн 4, 60 градусту пи бөлүнгөн 3, 90 градусту пи бөлүнгөн 2 деп жазабыз. Бул радиандык чен менен берилиши. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, ушул жерден жакшылап көңүл бургулачы. Мен бир эле бурчтун чоңдугун 2 чен менен жаздым. Градустук чен менен жазган учурларда кездешет, радиандык чен менен жазган учурлардагы кездешет. Эки учурда тең эле мааниси бирдей чыгат. Демек, эгерде колуңарда таблица жок болсо, ушул ыкманы колдонуп маанилерин эстегенге аракет кылгыла. Анда эмесе мен ушул тригонометриялык функциялардан айрым маанилерин пайдаланып чыгара турган дагы бир экзамендик тапшырманы чыгарып көрөйүн. Мынакей, туюнтманын маанисин тапкыла деген тапшырма берилип жатат. Бул тапшырмадагы экзамендик тапшырмаларды камтыган китепчеде берилген. Анда алгач чыгаруу деп жазып алалы, анан туюнтманын өзүн көчүрүп жазайын. Эми бул туюнтманын маанисин табыш үчүн эмне кылуум керек? Ооба, алгач коэффициенттин өзүн эле жазып коеюн балдар. 24 тамыр астында 2.
Эми косинус минус пи бөлүнгөн 3 деп атат. Бул жерден бир теориялык материалды кайталообуз керек. Косинус кандай функция эле? Ооба балдар, жуп функция. Анткени косинус минус альфа барабар косинус альфага деген барабардык белгилүү. Косинус альфа жуп функция болгондуктан косинус минус пи бөлүнгөн 3тө деле маанисин табаардан мурда мен жуптугун эске алып косинус пи бөлүнгөн 3 деп жазып алайын. Түшүндүңөрбү? Косинус минус пи бөлүнгөн 3тү косинус пи бөлүнгөн 3 деп эле жазып коебуз. Минус белгисин жазбастан эле. Анткени бул функция жуп функция болчу. Эми кийинки функцияны карайлык. Синус минус альфа барабар минус синус альфа деген барабардыкка силерге белгилүү болчу. Демек бул так функция. Кайталайм. Синус так функция болгондуктан синус минус альфа барабар минус синус альфага. Анда демек муну жаза турган болсок, минус синус пи бөлүнгөн 4 деп жазып алдым. Көрдүңөрбү? Жакшылап баамдагылачы. Синус минус пи бөлүнгөн 4төн минус синустун алдына чыгарып, минус синус пи бөлүнгөн 4 деп жазып алсак болот. Косинуста минус жок болуп кетти. Айырмасын түшүнүп атасыңарбы? Эми келгиле, жогоруда биз таблицаны кайталабадыкпы? Пи бөлүнгөн 3 деген 60 градус деп түшүнгүлө. Анда косинус пи бөлүнгөн 3төгү маанисин табалычы. Косинус пи бөлүнгөн 3төгү маанисин табаардан мурда синустун алдындагы минусту көбөйтүүндүнүн астына чыгарып ийейин. Карагылачы. Анда синустун өзүн жакыныраак жазып коелук, мынакей. Эми косинус пи бөлүнгөн 3төгү маанисин эсептей турган болсок, жогоруда силерге белгилүү болду. Ал косинус пи бөлүнгөн 3төгү мааниси 2ден 1ге барабар. Демек мен бул жерде косинус пи бөлүнгөн 3түн ордуна 2ден 1ди жазайын. Эми ошондой эле синус пи бөлүнгөн 4төгү мааниси бул 45 градустагы мааниси. Тамырасында 2 бөлүнгөн 2 болчу. Анда аны жазып коелу. Тамырасында 2 бөлүнгөн 2. Эми эмне кылабыз? Балдар, ушул жерден байкагылачы. Синустун алдында турган минусту көбөйтүндүнүн астына чыгарып ийдим. 24 тамырасында 2нин алдына. Байкадыңарбы? Эми бул жерден 24 менен 2 көбөйтүү 2 бөлчөктүн бөлүмүн көбөйтсөк болот да. 2-ни 2ге көбөйтсөм 4. 4 менен 24 кыскарып кетип 6 чыгат. Алдындагы минустун өзүн жазып койдум. Эми алымында тамырасында 2 менен тамырасында 2-ни көбөйтсөңөр, тамырасында 4 болуп, андан 2 чыгат. Аны жазып коеюн. 6-ны минус 6-ны 2ге көбөйтсөм, минус 2 келип чыкты. Мынакей балдар, мен туюнтманын маанисин тапсам, жообу минус 12 экендиги келип чыкты. Эми бир маселенин чыгарылышын көрсөтүп өтөйүн. Ушул эле экзамендик китепчеде камтылган трактористтер талааны 3 күндө айдашкан. Биринчи күнү алар талаанын 7ден 4 бөлүгүн, ал эми экинчи күнү талаанын 40%, калган 48 гектарды 3-күнү күнү айдашкан. Айдалган талаанын аянтын тапкыла деген тапшырма берилген. Чыгаруу деп туруп, жалпы талаанын аянты xk болсун дейли. Анда биринчи күнү алар талаанын канча бөлүгүн айдаптыр? 7ден 4 бөлүгүн. Башкача айтканда 7ден 4 x дейин. А экинчи күнү талаанын 40%, 40%-ин башкача айтканда 0,4 x дейин. А үчүнчү күнү 48 гаан айдаган. Анда маселенин шартына ылайык теңдеме түзсөм, x барабар экен, жалпы талаанын аянты биринчи күнү 7ден 4 x, экинчи күнү 0,4 x, үчүнчү күнү 48 гектар болсо, ушулардын суммасынан турат. 3 күндө айдалгандыгы x-ка барабар экенин көрдүңөр. Бул түзүлгөн теңдемени чыгарыш үчүн мен 7ге көбөйтүп ийсем, теңдеменин эки жагын тең. 7x барабар 4x плюс 2,8x плюс 336 келип чыгат. Окшош кошулуучуларды топтойн же x барларды сол жагына алып өтөйүн. Алып өтсөм 7x минус 4x минус 2,8x барабар 3,36. Мындан x'ти тапсак 0,2x барабар 336 болуп, x барабар 1680ге барабар. Анда анализдеп көрөлчү балдар. Анализдесек, талаанын аянты демек 1680 гектар чыкты. Биринчи күнү 1680ден 7ден 4 бөлүгү десек, 960 гектар чыгат экен. А экинчи күнү 1680дин 40% десем, 0,4кө көбөйтсөм, 672 гектар чыкты. Кошуп көрөйүнчү. Биринчи күнү 960 гектар, экинчи күнү 672 гектар, үчүнчү күнү 48 гектар айдаса, 3 күндө биригип 1680 гектар айдалган.
Анда демек жообун жазган учурда бизден эмнени сурап жатат? Айдалган талаанын аянтын тапкыла дейт. Айдалган талаанын аянты 1680 гектар. Урматтуу окуучулар, мен азыр силерге экзамендик китепчеде кездешкен бир текстүү маселени чыгардым. Мен дагы эскертем, ушул эле маселени силер мындан башка жолдор менен да чыгарып көргүлө. А мен силер менен кайрадан эфир аркылуу жолугушканча коштошоюн. Саламатта калгыла.